Биз болсо Таңманай программасын улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга кошулуңуздар. Азыр эми биздин студиябызга Шатра Шатман болуп келген конокторубуз бар. Өзгөчө студиябыз шаңга бөлүнүп турат. Биз дагы чыдамсыздык менен күтүп турабыз. Ал келген конокторду ырдаталы жана сиздерге жагымдуу бир таланттарын тартуулайлы деп турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга келген конокторду тааныштыралы. Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын алдында эмгектенип келе жаткан Кыргыз руху фольклордук ансамбль биздин студияга келди. Кош келдиңиздер. Кандайсыздар? Кош келдик. Жакшы. Жана студиянын жетекчиси, көркөм жетекчиси Кашкаев Ороз агабыз. Орозга сизге сөз берели. Сиз өзүңүз топту, ансамбльды бирден тааныштырып кетсеңиз. Жакшы болот. Биринчиден ушул эли журтубуз менен амандашып алалык. Ошол жылдын башында жакшынакай ниет менен, жакшы тилек менен баарыбыз алдыга койгон максаттарды ишке ашыралы деп ушул иштеп дагы элибизге жакшынакай маанайдагы чыгармаларды тартуулайлы деп ушул жакшы тилек менен келип отурабыз. Сиздердин ушул эмгек жамаатыңыздарга эми ушул топ ансамбль жөнүндө тааныштырып кетсек, мына ушул бүгүнкү күндө же кече эле бир кырдан бери чыга калып чогулуп ырдай калган ансамбль эмес. Мунун баягы ар бир нерсенин тарыхы бар сыңары. Бул 1996 жылы ушул кычыраган кышта январдын 17-синде Нарын шаарында түзүлгөн ал кездеги Манас руху деген театр элек. Кийин 2005 жылдан баштап ушул Бишкек шаарына келип, бүгүнкү күндө элибизге ушул Кыргыз руху фольклордук ансамбль деп эмгектенип келе жатабыз. Анан эми өзөгүн түзгөн ушул жигиттер, кыздар биздин арабызда бүгүнкү күндө дагы ушул элибиздеги таланттуу ырчыларды, таланттуу кыздарыбызды ушул бирге алып, өнөрлөш болуп, жагымдуу ырларыбызды, өнөрүбүздү элдерге тартуулап келебиз. Эми чекесинен тааныштыра баштасак, мына ушул баягы алгачкы ушул театрды түзгөн, бүгүнкү күндө талапка жараша ырдап келе жаткан биздин комузчу, актер, манасчы, көп кырды таланттын ээси, ошо бала кезинен баягы пайдубалын мыкты түптөгөн Мунарбек Чобиев деген жигит мына менин оң тарабымда отурат. Анын ар жагындагы дагы биздин кесиптешибиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Гүлназ Бекбосын кызы. Бүгүнкү күндө ушул жаштарга көп ырларын берип аткан, талапка жараша обондорду чыгарып аткан обончу, аткаруучу, комузчу, ырчы, бул дагы ушу түптөп келген биздин талантчы кызыбыз Жазгүл Жумаканова деген кызыбыз бул жерде отурат. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон мыкты ырларды аткарып келаткан Жылдыз Мырзабекова. Анан кийинки жаштарга кайрылсак, менин оң тарабымдагы бүгүнкү күндө мына ушул бул жигитибиз дагы баягы Теңиртоо тобу деп өзүнчө эмгектенип келе жатат. Андан тышкары ушул Кыргыз рухунда биз менен дагы ушул иштешип келатат обончу жигитибиз Кубаныч Алиев деген жигитибиз. Анан эми ар бир баягы нерсенин жүрөгү болот дегендей, бүгүнкү күндө ушул дегеле улуу залкарлардын бардыгы ушул обонун дагы аккордеон менен чыгарып келген биздин аккордеончу, ырчы жигитибиз Аккан арыктан суу агат дейт. Мына ушул Рахат Иманалиев деген жигитибиз менин сол тарабымда отурат. Эми кыскасы баарын эле тааныштырдым окшойт, Анан мен өзүм. Анан сиз сүйлөп жатсаңыз эмнегедир мен өзүмдү бир сар мерденде отургандай сиз элестетип кеттим. Экөөбүз сүйлөбөй калдык, эмне кылсак деп. Биздин жетекчибиз, бизди түзгөн ошол бүгүнкү устатыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти, көптөгөн кырдуу талант, ошол бала кезибизден башыбызды бириктирген Табылды Актаров деген агабыз бар. Ошол кең нарында жүргөндө эле баягы театрда иштеп жүргөн адам, ушул кыргыздын школасы, кыргыздын менталитети, кыргыздын фольклору ушундай болот деп ошол кезде кыздарды оң тарабына, балдарды сол тарабына отургузуп алып, өзү ортого отуруп, мына ошол көптөгөн чыгармаларды бизге ошол үйрөттү эле. Ошонун нугундагы жакшы чыгармаларды биз сиздерге аткарып беребиз деген ойдобуз. Негизи эле ушул кээде баягы мактаныч болуп кетпесин, Сармердендин өзөгү ушул бизден чыкса деген нерселер болот да. Келиңиздер, анда биздин телекөрүүчүлөр да күтүп калды болуш керек. Сиздерден жакшы бир чыгарма аткаруу күтүп атабыз. Эмесе анда жакшы болот. Ушул ар дайым элибизде шаң болсун, маанай болсун, жакшы күндөр көп болсун, кайгы деген жок болсун. Ушул жакшы ырдап берелик.
Бул дагы ошол жана устатыбыз Табылдактановдун обонуна таандык. Ата канат десеңчи. Во! кеттик. Кеттик анда. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. 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 Жаш экенде бир атка болгон жигит жакшы экен. Калың элдин алкасы болгон жигит жакшы экен. Калың элдин алкасындай болгон жигит жакшы экен. Болгон жигит жакшы экен. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Жакшы жигит асманда жұлдыз болуп турбайбы. Жакшы кыздар жакада кундуз болуп турбайбы. Жакшы кыздар жакада да кундуз болуп турбайбы. Да кундуз болуп турбайбы. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Суу атасы жатырган булак болуп турбайбы. Сөз атасы калдайган булак болуп турбайбы. Ыр билбеген жигиттер ай уят болуп турбайбы. Да уят болуп турбайбы. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ағаштың тартысы құздан чыгап турбайбы. Күздө торлон береке кыштан чыгап турбайбы. Жаман аял барсыңай кыздан чыгап турбайбы. Да кыздан чыгап турбайбы. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Атам өлөр тайлакта тайлак менен дос болот. Эси кеткен эркектер эл үстүндө жаш болот. Акылы жок жигиттер ай ата сөзсө мас болот. Ата сөзсө мас болот. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Алган изи жараса үпүргүчү сак болот. Алган ери жараса караганы ак болот. Бар келди. Жак келиндер ай кайдеге кас болот. Ай кайдеге кас болот. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Каракайдан дал жакшы, караңгыда ай жакшы. Берип турса бай жакшы, бербесе да бай жакшы. Ала көнөн жигиттин ай акылы бар чал жакшы. Акылы бар чал жакшы. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Берсе дагы бай жакшы, бербесе да бай жакшы. Жесең дагы бай жакшы, жебесе да бай жакшы. Жак келиндер ай какшып калган сай жакшы, ай какшып калган сай жакшы. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата канат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Ата энеден баланы бөлбөй турган болсочу. Жакшы адамдар түбөлүк өлбөй турган болсочу. Жакшы адамдар түбөлүк өлбөй турган болсочу. Да өлбөй турган болсочу. Ата канат десеңчи, О чиркин дүнүйө. ата канат десеңчи, О чиркин дүнүйө. ата канат десеңчи. О чиркин дүнүйө. Келди. Кандай гана аткаруу кереметтүн. Эң сонун. Ох, кайра ырдаткым келип атат мен биздин конокторду. Бирелер дайбыз. Кеттик деп койбойсуздар. Тамаша. Эң сонун аткаруу болду. Баягы кыргыз эли дагы силерди көрүп отуруп, кочоп отурушат болуш керек. Чынында бул ансамбльди көргөндө, репертуардагы ырларды укканда улуттун жыты жыттанып турат да. Баягы кыргыздын жыты жыттанып, кийген костюмдар, ырларыңыздардын баары эң сонун. Анан ансамбльде иштешүү кандай сиздерде? Бизге кызык болуп атат. О. Чынын айтайынбы? Чынын айтыңыз. Эми Жок, калптай. чындыгында бул баягы жеке адам бул каалаган нерсени кыла алат. Ооба. Өзү басат. Өзүнүн алдыга койгон өзү менен кыла берет. Анан ансамбль деген бул баягы мен ушундай ойлойм. Бизге ушундай айткан. Бул жанагы
өзүңдүн денеңдин эле бир нерсеси ооруп калса кандай болот? Ошол ансамбльге бир адам жетпей калса, ошондой эле да. Анан эми мен ушул эле нерсени ушул жерден бир мисал кылып кетейин. Сиздердин студияга конок болуп келсе, ар бири жакшынака отуруп өзүнчө керемет үндү чыгарып коет. Бирок эртең менен келе калып эле ушул жерде көчө ар бирибиз түйшүк менен жүрдүк, чогула калып кайран оракиндей бир нукка түшүп, бул ансамбль менен иштөө бул өзү оор нерсе да. Анан баягы бизди да ушундай тарбиялаган мен баягы жетекчи болгондон кийин ар биринин көз карашы менен чогуу сүйлөшүп турганга да туура келет да. Эми сиздер деле эмгек жамаатыңыздар бир нерсе кемирээк болуп калса кандай болот? Ошондой эле да баягы түйүлгөн муштум катуу болот. Анан ошосуңар эле ансамбль ынтымактуу, ансамбль бекем, ансамбль бирге болсо ушундай жакшы ырлар жаралат деген ойдомун. Ай, баракелде. Сиздердин кийинки ырыңыздарды укканга дагы бир шашып турабыз. Азыр мындай кылбайлыбы? Биздин телекөрүүчүлөр биз дагы сиздердин ушул ырларыңыздарды сүйүп угабыз дегендей өзгөчө чайкаманы баягы сүймөнчүлүккө ээ болгон сонун чыгарма ушуну сурансак кандай болот сиздерден? Чайкаманыбы? Чайкаманы ырдап берели, анда башка номер ырдайлы деп аттык эле мейли. Чайкаманы сураналы сиздерден. Кайра күйлөй калып. Ага чейин сөз кылып берген бул. Мисалы бул учурга чейин ушул 96-жылдан баштап Нарында түзүлгөн да бул ансамбль. Мурда Манас руху деп аталган. Ал эми азыр Кыргыз руху болду. Эмне үчүн алмашылып калды аты? Мука сен айтчы ушуну. Эми башында Ороз айтып өткөндөй, ошол 96-жылы биздин устатыбыз, агабыз ошол Табылдактан агабыз Манас руху театры деп негиздеген. Ал убакта биздин биринчи планда баягы театр деп аталгандан кийин ошол биринчи орунда баягы спектакль коюу. Ошону биздин биринчи орунда турчу. Ал убакта ошол биринчи өзүбүздүн ошо Табылда агабыз койгон спектакльде ойноп, аткарып, анын артынан анан сөз түрдө баягы ушу биздин жамаатыбыз менен концерт берчүбүз. Баягы эки тарапты алып жүрчүбүз да. Анан ошол кийин ошол Манас рухунан ар бирибиз баягы бул борборго келели деп борборго келип өзүбүздүн жамаатыбыз менен чогулуп 6-9 иштеп баштадык. Иштеп баштаганда бияктан эми баягы театр спектакль кое албайбыз да. Өзүбүздүн баягы ошол Табылдагыбыз түзүп берген мектепти андан ары улантуу максатында ошол өзүбүзчө түзүлүп алып анан Кыргыз руху деген топ менен ошол өзүбүздүн ошол убактагы иштеп жүргөн чыгармаларды андан ары улантуу максатында. Ал кезде мындай Манаска көбүрөөк маани жок болчу да. Мен ушу мактанып айта алам. Биздин ушул ырларыбыз дагы, биздин спектакль дагы, биздин сатираларыбыз дагы ушул бүт Манас менен болор эле да. 1 сааттан ашыгыраак ушундай концерттерибиз болуп, биз борборго чейин келген күндө дагы ошондо айткан, эмне эле кечке эле Манасты кыйкырып ырдай бересиңер депчи. Анан ошо колдоо болбой калды, анан кийин мына ошол баягы Манас жөнүндө кийин лидерлер чыкты, колдогондор чыкты. Анан ошолор Манас биздики деп чыкпады. Ачыгында да Манас жөнүндө бизде аябай көп ошо сатиралар дагы, ошол ырлар дагы бүт ошондой бар эле. Анан көбү ошол кезде баягы Кыргыз руху дей берет эле. Демек баягы Манас менен Кыргызды, Кыргыз менен Манасты айырбаганга болбойт болуш керек. Ошондон бүгүнкү күндө Кыргыз руху деп Кыргыздын рухун, духун көтөрүп ушул ырларды тартуулап келебиз. Эң сонун. Анда даяр болуп калдык окшойт, Анда эмесе сиздердин сурооңуздар боюнча биз Токтогул атабыздын сөзүнө жазылган Коргоол атабыздын Токтогул атабыздын чайкама деген күнүн ушул Табылда агабыз иштеп берген боюнча аткарып берели, Кеттик анда. Кана. Günün başı çaykama, günün başı çaykama, Günün başı çaykama, günün başı çaykama. Yaş gezinde jürüver, beş nerseni baykava. Baykava, baykava, baykava. Hay 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 hay. Güdü 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 güdü. Hay 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 hay. Güdü 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 güdü. Oydu koyup döndü bas, oyun basa geldi bas. Öptük sevdim, öptüm gayret tavul bas. Ay 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 ay.
Hay 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 hay. Güdü 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 güdü. Hay 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 hay. Güdü 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 güdü. Jorga mingen yollamaz, yol aytmaka buldamaz, zarda kişi toplamaz, sağızkan sayrak olmaz. Oymokçul katın işkemez, oynoşçul katın tüşkemez. Ay 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 ay. Güdü 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 güdü. Ay 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 ay. Güdü 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 güdü. Kaptaldağı kamanға ерді қылмақ не пайда, қапталы жоқ қаратқа тердік салмақ не пайда. Қайран башың өткен соң қатының илайт бейпайда. Ay 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 ay. Güdü 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 güdü. Ay 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 ay. Güdü 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 güdü. Atın gülük болған соң, аштан тойланған соң, gülüktügü ne пайда. Bana geldi. Alganın sulu bolgan son, arkırap betten algan son, sulu ne payda. Тоқталыңды çaykama, тоқталмастан айтама, үйленіп ал жас балдар, ünlü болсын жастарға. Hay 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 hay. Güdü 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 güdü. Hay 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 hay. Güdü 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 güdü. Hey bana geldi. Çaykama. Ay bana geldi. Эң сонун. Бұл жақта тұрып біз дағы күді-күді болаттық, күді-күді. Сіздерге ушундай суроо болсун, ушул күді-күді деп бири-бириңиздерге мындай башкача бир кыймыл аракеттерди кылып атасыздар. Ким ойлоп тапты? Качан пайда болуп Күдү-күдү деген эмне анан? Агабыз тапкан ушуну. Жөн эле мисалы бир ырчы астыга чыгып артында ырдап жатканда аны жөн эле ырдабастан ал ырчы мынтип ырдап атса дагы артында сөзсүз түрдө бир жакшы нерсени кошуп турчубуз. Же а, же и деген же ушундай Коштоо иретинде, э? кыймыл аракет менен сөзсүз түрдө. Бул жанагы азыркы бир эстрада ырчылар ырдаган артынан бир бийчилер кошуп атпайбы? Бул ошо кыргыздын бир өзүнчө жанагы бир сүрөп турганы, кыймылдап турганы, бул бир эле адам өзүнчө бир чоң театрда ойноп атпайбы? Ошол образды берип атпайбы? Менимче ошондой болсо керек да, баягы сахна жаштыкты сүйөт деп коет. Анан эми андан бери жылдар алмашты дегендей, ошол элестеткөнүңүздөр биз дагы ошо 20 жыл мурун ушул экиле кыймылдар жаштык кесипинен бир жакшы нерсе болсо керек эми. Анан ошону бизге үйрөткөн нерсени биз дагы ошол жаштарга үйрөтүп калсак деген жакшынакай тилектерибиз бар. Негизи ошону эле айтайын дегем. Мисалы сиздерде көптөгөн фестивалдарга барып жүргөнүңүздөрдү билебиз дегендей, анан башка улут, башка өлкө сиздер барганда комуздарга, сиздер кийген формага, ырларга суктанышат болуш керек. Башка улуттан сиздер эмнени алып келе алдыңыздар жана суктандыңыздар? Ушулар туурасында айтып бериңиздерчи. Мука айт. Айтчы. Сен көп чыкпадың. Жакшы сүйлөйсүң го. Албетте биздин топ чындыгында көптөгөн өлкөлөргө барып келдик. Мына ошо биз уюшулгандан баштап 97-жылдан баштап көптөгөн Турцияга барып келдик, Индияга барып келдик, Кытайга барып келдик. Дагы башка жака Индияга 2 жолу барып келдик. Албетте баягы биздин кыргыздын чындыгында көбүнчөсү көп мамлекеттер барышат. Көп мамлекеттин ичинен ошо биздин чындыгын айтканда ошол эле кийип турган биздин калпагыбызга, кыздардын ошол тебетейлерине, анан сөзсүз түрдө биздин комузга абдан кызыгышат. Бул комуз кандайча ошо каягынан үн чыгып атат, кандай деп ошо комузубузга абдан көптөгөн кызыгуулар болот. Албетте биздин кыргыздын кереметтүү чыгармаларына кызыгышат. Анан эми албетте биз баягы көптөгөн мамлекеттен эмне алып келе алабыз? Ар бир мамлекеттин өзүнчө бир кызыктуу чыгармалары, болбосо кызыктуу инструменттери болот дегендей, эмне чыгарма алып келе, эмне кызыктуу нерсе алып келе алдык? Эми баягы бул азыркы агымга жараша бир Европадан, эстрададан эле бир түрлөрү келбесе, мен өзүм көз карашымда башка мындай фольклорго башка жактын нерсесин алып келип жаңылык кыла албайбыз. Себеби биздин өзүбүздүн ушул көөдөбүздө кылымдардан бери келаткан бир көрөңгөбүз жатат да. Анан бир ошо фольклорду башка бир жактын бир инструменти менен кичине бир кооздошош мүмкүн. Бирок биздин ушул байлыгыбыз болгон манасыбыз жатканда, манасты айтканда эле бул өзүнчө бир чоң
керемет. Ал Манастың башка нерсе менен салыштырып болбойт. Кылымдардан бери келаткан бул күүлөр турганда, күүлөр ойнолуп атканда муну дагы башка нерсе менен айырмага болбойт. Элдик ырлары турганда, кыскасы эми кыргыздын өзүнүн илгертеден бери келаткан бул фольклору башка мамлекеттин ошо фольклорунан бийик турса турганда бирөө кылдый түшпөйт. Ошондон фольклорго башка жактан жаңылык алып келип киргизүү мүмкүн эмес го. Анда биздин жалпы телекөрүүчүлөр менен сиздерден эми бир чыгарма сураналы, анан ошону менен коштошолу. Жакшы бир чыгарма сиздерден. Буга чейин сиздер баягы эки тарап болуп, бири-бириңиздерге мындай акыл насааттуу, же болбосо тарбиялуу ырларды да атасыздар. Анан чогурдаган ырыңыздар барбы же бардыгы эле көңчөсү ушундай бир мырзалар, анан кайра айымдар? Чогурдаган ырлар толтура эле. Эми мореке өзүбүздүн ушундай бир багытта ырларды бүгүн тартуулап кеткенге аракет кылалык. Анан бүгүн ойлойм да баягы биринчи жана акыркы болбойт болуш керек. Дагы да болсо көптөгөн чыгармаларды сөзсүз түрдө бир тартууланга аракет кылабыз. Анан ар биринен айтып отурса жанагы салмагы орду, элибизге кылган эмгеги, элибиздеги өзүнүн бир жүзү бар да. Анан бүгүн ушундай сиздер менен чогуу бир жамаат менен жанагындай келип калдык. Буюрса дагы ар бирин өзүнчө чакырып кенен 1 сааттык кылсаңыздар дагы буларда оюлбаган түгөнбөгөн казыналар толтурат. Ошондон убакытка карап биз өзүбүз бир ансамблден гана бир жакшы репертуардагыларды тартууланга аракет кылабыз. Келиңиздер, анда сиздерден күтүп атабыз биз. Айтып койчу. Кайсы чыгарма? Коргол атабыздын Сен дүйнө деген чыгармасын. Сен дүйнө деген бул дагы жакшы чыгарма, Өтөрбүз кетербиз, өлгөндөн кийин бекербиз. Опол дүйнө жалгансың, сен жакшылык кимге кылгансың? Биз эмес чыны кара жер, пайгамбарды алгансың. Кегиң ойлоп карасаң, ушул дүйнө жалгансың. Хай ди 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 ди, ой ди 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 ди. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Vay özümüz safta. La ilahe illallah. Alban Türk'ün han ötkün, türlü can ötkün. Alta Kuday kozgotup, kadana murun bal ötkün. Açılgan ayla tavalbay, arıntalık kar ötkün. Tatlısınan kulağınıp, taksulayman dağ ötkün. Dağ ötkün, dağ ötkün, dağ ötkün, o dağ ötkün. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Vay özümüz safta. La ilahe illallah. Kaşka düştü pek kalar, kara yer bizni yep salar. Karıp kalgan gezinde, elimiz kaydan gep salar. Oyunu balçu yaşacakta, bayağı jigit dep kalar. Eteği yok, cengi yok, ayensiz göynük giyer biz. Eşiği yok, törü yok, karanlık yerge girer biz. Oyunu balçu yaşacakta, ölgünün giyin bekerimiz. Hay di 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 di, oy di 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 di. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Harman astı algansın, gözüm balbansın, doğuldun algansın, gözlerim balbansın, yoktun algansın, sen de balbansın, dolurum çınayı tak, şul düğünü jalgansın, jalgansın ey jalgansın, jalgansın o jalgansın. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, vay özümüz safta. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, vay özümüz safta. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allahu Ekber. Süf. Ай, бара келди. Эң сонун. Сиздерге ыраазычылык, эң сонун аткаруу, сиздер кыргыз элин таанытып аткан бирден бир эң сонун ансамбль сиздер, сиздерге ыраазычылык жана таазим. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетели, Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын алдында эмгектенип келе жаткан жана Кашкаев Ороз агабыз жетектеп келе жаткан кыргыз руху фольклордук ансамбль сиздерге өзгөчө сонун жакшы маанай тартуулады деп биз ишенебиз.
Сіздерге ырахчылык берип, биз өзүбүздүн программабызды уланта берели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин Таңманай программасында даамдар туурасында сөз кылып атканбыз. Ал эми пицца кантип жасалат кийинки сюжеттен көрөлү. Ооба, кеттик.